жылдын 8 февралынан 9 февралга караган түнү Ош облусунун Өзгөн районунун Өзгөн шаарынын Ленин көчөсүндө жайланышкан турак жайдан өрт кырсы катталгандыгы боюнча милиция кызматкерлеринен 101 өрт өчүрүүчү кызматкерлерине ошол эле заматта кабар келип, биринчи өрт өчүрүүчү автоунаа жерине 3дөн 22 мүнөт өткөндө чыгып кеткен. Ийри өрттү болгондугуна байланыштуу кошумча күч каражаттар тартылган. Жалпы 6 өрт өчүрүүчү автоунаа тартылган. Андан сырткары Өзгөн шаар мэриясындагы водовоздар тартылган. Өрт 5ден 23 өткөндө курчоого алынган. Тойканасынын жанындагы Аура деген чайкананын үстүнкү крышалары, ошондой эле военкоматтын складынын крышалары күйгөн. Азыркы учурда өрт өчүрүү жумуштары жүрүп жатат. Андан сырткары Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кризистик кырдаалдар башкармалыгына Ош облустук башкармалыгынын башчысы полковник Мусаев Ерлан Эшбаевдин жерине келип, бүгүнкү күндө азыркы учурда өрт өчүрүү жумуштары жүрүп жатат. Өрттөн жабыркаган жарандар жак кошумча маалымат берилет. Nariyada uylar ketdi. O'g'il, ketdi, o'ntal. Qochinglar. Vaqtga milashyapti akalar sekin. Somordan chiqib chekili So'lich. Subhanalloh. Mahallamiz yonib ketdi-ku. Hech kim yo'q ekan. Pazarnilar dağılıyor, çırpıtılıyor yine.